Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда Базар жоқ каналы. Туғандар, Базар жоқ каналы бүгін Садовой айылында. Садовой айылы Бишкектің батыс жағында жайғашқан Соқұлық районына қарайды туғандар. Ушул жерде бір туғанымыз 12 сотық жер сатып атыптыр туғандар. Ушул жер жөнүндө бир элдеп келдик эле туғандар. Так, жер жөнүндө айтсак туғандар, Бишкек шаарынан келгенде, могу Чүй көчөсүнүн уландысы эмне деп аталат? Билгендер комментарийге жазып коюңуздарчы. Ошол көчө менен келесиздер. Келгенде сол тарабыңыздарда Сары Челек деген магазин. Мынакей. Оң тарабыңыздарда Амантур деген магазин. Ошол жерде жеткенде, бул жакта Пролетарский деген көчө башталат экен тугандар. Ошол так Бишкектен келе атканда оңго кайрыласыздар. Пролетарский деген көчөгө карап киресиздер. Кирип 800 метр, же болбосо 1 километрдей деп коелу. Ылдый карап басат экенбиз тугандар. Жердин ээси ушинтип айтты. Азыр барып видеонун уландысында көрүп кетебиз. Бул ушул участокко жакын бала бакча деп атышат тугандар. Эгер сиз азыр биз көрө турган участокто алып калсаңыз, балдарыңыз ушул бала бакчада келип окуп калышы мүмкүнчүлүгү бар тугандар. Так, туғандар айткандай эле 600-700 метр ылдый жакка түшкөндө бул жерден Пролетарский 63-үй көрүнөт. Ошол үйдүн оң тарабына карап кайрылабыз. Кайрылганда туғандар бир 50 метрдей басканыбызда биздин участогубуз көрүнөт. Так, туғандар, биз 12 соток участогубузга жетип келдик. Мына 12 соток участогубуз туғандар. Бул участогубуздун кире бериш жайы. Бул кошуна. Кошунун бул жагында бир 3 машина баткыдай жер берилген. Чтобы жерге карай кирүү үчүн. Азыр ошол участокко карай кирип баратабыз тугандар. Участогубузда азыр беде себилип турат экен тугандар. Мына бул соседтин жери экен. Сиз эгер участокто алсаңыз, ушул 3 машина баткандай жер менен участокко чейин кирип келесиз. Так, участок мынакей тугандар. Саламатсызбы эже? Так. Участоктун турушу ушундай, эже? Ал жагы жүгөрүгө чейин. Бул жагы дарактарга чейин байкалып турат көргөнүңүздөрдөн деле. Канча деп атасыз, эже, бул 12 соток жерди? $12,000 деп атабыз, эми түшүп беребиз да. $12,000 деп атат экен тугандар. Сүйлөшүүлөр болот. Чалсаңыздар номерлерине. Канча жыл болду алгансыздар, эже, бул жерди? Эмне максатта алгансыздар, эмне максатта сатып атасыздар? Эле алганбыз. 3-4 жыл болуп калды. 4 жыл болуп калды, жашайбыз эле алганбыз. Болгону балдарыбызга окуганга эме деп шаарга тамал берели деп. Шаардан антамалайын деп атасыздар, жакыныраак жерден, э? Анда каналыбызды күзөтүп барыңыз. Шаардан да үй тартылып калат жакын арадачы. Бир этла айта кетейин. Так. Жерге кайтсак, кызыл китеп бар экен тугандар жерде. Бардык документация бар экен. Мына кызыл китеби. Жердин пландары экен, эже? Так. Негизинен бул бул айыл, эже. Дуңгандар көп жашайт турат, бул жерде. Жашап окшойт, Азыраак, бирок кыргыздар көп да, көбүнчө аксылыктар көп. Аксылыктар, э? Баткендиктер деле бар. Баткендиктер бар экен. Бул жакта тугандар, Кыргызстан айыл жерде жашап, тынч жерде калагандар келип карасаңар болот. Тынч, как айыл сыяктуу эле, же, шаардагыдай ызычуу эмес, э? Мына тугандар, жер ушундай. Бул жака беде себип коюптур. Бедеңиздер каралган эмес окшойт, э? Анча болбоптур беде, э? Срогу бүтүп калыптыр беделердинчи. Мынакей. Кошуналар буякта. Уже тамдар түшүптү. Ушул эле участок калды дедиңиз бул жакта? Аз эле участоктор калды. Тугандар, так. Центральный көчөгө где-то километр, 1 километрдей жакка чыгат, же, аралыгы. Где-то 800-1 километр аралыкта. Бул жагында садик да бар. Садик канча аралыкта, же, мисалы? Садик ошо трассада да. Трассада, э? 1 километр аралыкта садик. Мектебиңиздер кайсыл жакта? Прогресстен чыкканда сол жакта. Прогресстен чыкканда сол жакта. Мектеп менен садиктин аралыгы
дейли болуп калат. Алар деле 1 километр аралыкта садик и мектептер бар экен туугандар. Так туугандар, бул жактын плюс жагы 12 соток жер. Үйүңүз кенен батат. Гаражыңыз кенен батат. Мал жанга корооңуз да кенен батат. Шаардагыдай 4 соток жер эмес. Айылда жашап үргөнүп калгандар үчүн айылдагындай тынч, как айыл сыяктуу айыл туугандар. Дагы плюс жерлери эмне? Шаарга барсаңыз, шаарга кетчү көчөгө 1 километр же болбосо 800 метрдей аралыкта. Шаарга ал жерден жол кире 40 сом. Алыс десеңиз, даже Карабалтан шаарга барып жумуш кылгандар бар туугандар. Бул жер жакын эле болуп калат. Тез жүрөр экспресс маршруткалар каттап турат. 10 мүнөт, 15 мүнөт сайын десек деле болот туугандар, адашпасак. Минус жери эмне? Минус жери кимден ким Садовой айылы жөнүндө билсе, минус жерини комментарийга жазып коюңуздар туугандар. Жер алуучулар үчүн чоң жардам болмок туугандар. Эгер минус жерин мен көрө албадым туугандар. Камыш жок. Бишкектин ылдый жагындагыдай, Бишкектин ылдый жагынан эгер сиз участок алсаңыз, аэропорт жактан камыш көп, сыз ал жактын минус жери. Мен бул жактан минус жер таппадым туугандар. Минус жери минус деле эмес ал. Бишкекке бир аз алысыраак туугандар. Анча деле эмес. Жарым саатта барып каласыздар деп ойлойм туугандар. Ушул туугандар чалыңыздар, номери айтып жазып кетем бул жака. Описанияга жана экранда болот. 12 000 доллар деди баасына хозяин. Сүйлөшүүлөр болот экен туугандар. Серьезный клиентке сүйлөшүүлөр болот. Анда эмесе биздин көрсөтүүбүз аягына жетти туугандар. Подписаться, лайк, комментарий жөнүндө унутпаңыздар. Ошол нерсе биздин канал үчүн өтө чоң жардам болот туугандар. Биздин каналга ошентип жардам берип кетсеңиздер болот. Андан сырткары сиздердин оюңуздар, пикириңиздер могул жерде сатуучу, алуучуларга дагы чоң жардам болот туугандар. Анда эмесе кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.